ОТРК Чүй телеканалында жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Данияр Исанов. Саламатсыздарбы? Бүгін ынтымақ ордо резиденциясында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда республикалык сынакта жеңүүчү аталган мыкты мугалимдерге жана тарбиячыларга батирдин жана акчалай сыйлыктардын сертификаттары тапшырылды. Сынактын жыйынтыгы боюнча жылдын мыкты мугалими жана батирдин сертификатынын ээси Ошмуунун билим лицейинин математика мугалими Назгүл Каныбекова болду. Жылдын мыкты тарбиячысы Махабат Калмаматовага 300 000 сомдун сертификаты тапшырылды. Сынакта жеңүүчү болгон башка мугалимдердин тизмеси алдыда. Рыскелдиева Атыргүл кыргыз тили жана адабиятынын мыкты мугалими 300 000 сом, Жумукова Бүбү Айша математиканын мыкты мугалими 300 000 сом, Балтабаева Гүлнур башталгыч класстардын мыкты мугалими 200 000 сом, Алмаз кызы Мерим орус тили жана адабиятынын мыкты мугалими 200 000 сом, Заидов Азирет тарыхтын мыкты мугалими 200 000 сом, Калтаева Чолпон чет тилинин мыкты мугалими 200 000 сом, Маратуулу Нуристан географиянын мыкты мугалими 200 000 сом, Көчкөнбаева Сайрагүл диндердин өнүгүү тарыхы предметинин мыкты мугалими 200 000 сом, Байдалиев Мирзат көркөм сүрөт чыгармачылыгы боюнча мыкты мугалими 200 000 сом, Кубаталиева Насип жылдын мыкты методисти 200 000 сом, Сулайманова Аида мамлекеттик тилдин мыкты мугалими 200 000 сом, Дүйшөналиев Жумабек мыкты музыкалык кызматкер 200 000 сом. Ошондой эле президент Садыр Жапаров бекеринен мугалимдик тарбиячылык кесип жер жүзүндөгү эң улуу кесип катары сыпатталбаса керек. Чындыгында эле биздин жашообуздагы жетишкендиктердин бардыгы мугалим менен тарбиячынын талыкпаган эмгегинин үзүрү экенин эч ким тана албайт деп билдирди куттуктоо сөзүндө. Садыр Жапаров учурда билим менен маданиятты боюна терең сиңирип, аларды кийинки муунга жайылтууга жан үрөгөн, мындай бийик сапаттары менен интеллигент инсан катары башкалардан айырмаланып турган мугалимдер менен тарбиячыларга мамлекет тарабынан ар тараптан колдоо көрсөтүлүп, көңүл бурулуп жатканын айтты. Президент мыкты мугалим, мыкты тарбиячы сынактары мурдатан эле жарыяланып келе жаткан болсо да, өлкөдө таланттуу педагогдорду колдоо жана сыйлоо, алардын билим берүүнү өнүктүрүүгө кошкон салымы татыктуу бааланышы үчүн мамлекеттик деңгээлде көмөк көрсөтүү максатында мектепке чейинки жана жалпы билим берүү уюмдарынын педагогикалык кызматкерлери үчүн ар жылдык республикалык конкурс өткөрүү жөнүндө атайын жарлык кабыл алынганын белгилей кетти. Эртеңки келечегибиз болгон балдарыбызга кам көрүүдө мынакей сиздердин мектеп мугалимдери менен бала бакча тарбиячыларынын орду өзгөчө экенин баса белгилегим келет. Мен сиздерге жана сиздердин бардык кесиптештериңиздерге баа жеткизгемге үчүн таазим кылам, ыраазычылык билдирем. Ошондуктан эң алды өмүрүн балдардын туура тарбия, терең билим алуусуна арнаган, келечекке жол чапкан мугалим, тарбиячы деген улуу атты алып жүргөн сыйлык ээлерин чын дилимден куттуктап кетейин. Бар болуңуздар. Мамлекет 2025 жылы бийик тоолуу жана алыскы аймактарда жашаган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген же жакыр үй бүлөдөн чыккан балдардын мектепке чейинки билим алуусуна финансылык ресурстарды багыттайт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 20 ноябрда Кыргызстандын балдардын укуктары жөнүндө конвенцияга кошулгандыгынын 30 жылдыгына байланыштуу кайрылуусунда айтты. Жапаров балдар арасындагы теңсиздик жана жакырчылык көйгөйлөрү бар экенин моюнга алуу керектигин жана калкты социалдык жактан коргоо чаралары жакыр үй бүлөлөрүнүн балдарын камтууга багытталарын айтты. Көптөгөн иштер аткарылды, бирок дагы көп иштер жасалышы керек. Биздин жаңы муундун тез өзгөрүп жаткан дүйнөдө жогорку квалификациялуу, атаандаштыкка жөндөмдүү болушу үчүн чечкиндүү кадамдарды жасадык жана билим берүү тармагында системалык кайра курууну баштадык. Билим берүү жөнүндө жаңы мыйзам бардык балдарга жана жаштарга өмүр бою жаңы билимдерди алууга жол ачып, билим берүүдөгү жаңы демилгелерге бюрократиялык жана коррупциялык тоскоолдуктарды жок кылат. Шаарларда гана эмес, айыл жерлеринде, өзгөчө бийик тоолуу жана алыскы аймактарда заманбап мектептерди куруп, жаңы бала бакчаларды ачып, мектепке чейинки билим берүү кызматын өнүктүрүүдөбүз, деди өлкө башчы.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Борбордук Азия боюнча башкаруучу директору Хусейн Осхан менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө экономика, тоо-кен, каржы жана инвестиция тармактарында кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү. Анда Акылбек Жапаров энергетика, транспорт жана ирригация тармактарындагы долбоорлорду ишке ашыруу Кыргызстан үчүн маанилүү фактор экенин айтып, колдоо көрсөтүү жана каржылоо боюнча Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын тажрыйбасын эске алуу менен кызматташуунун алкагында ири көлөмдөгү инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу максатка ылайыктуулугун билдирди. Өз кезегинде Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Борбор Азия боюнча башкаруучу директору Хусейн Осхан Кыргызстан менен болгон жемиштүү кызматташуу үчүн ыраазычылык билдирип, азыркы учурда банк 10 долбоордун алкагында иш алып барып жатканын билдирди. Бүгүн Бишкек шаарында трансплантация жана гемодиализ борборунун курулушуна капсула салуу азем өттү. Иш-чарага катышкан министр Алымкадыр Бейшеналиев Бишкекте мындай борбордун түзүлүшү турмуштук маанилүү медициналык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн гана жакшыртпастан, Кыргызстанда бөйрөк жана боор ооруларын диагностикалоо жана дарылоону жаңы деңгээлге чыгара турганын баса белгиледи. Борбордун ишке кириши өнөкөт бөйрөк жана боор оорулары менен ооруган бейтаптардын жашоо сапатын жакшыртат. Ошондой эле саламаттыкты сактоо системасынын потенциалын чыңдоого олуттуу салым кошот. Жалпы наркы 446,6 миллион сомду түзгөн борбор толугу менен республикалык бюджеттен каржыланат. Ал акыркы үлгүдөгү жабдуулар менен жабдылып, гемодиализ, органдарды трансплантациялоо жана адистештирилген реабилитацияны талап кылган бөйрөк жана боор оорулары менен жабыркаган бейтаптарга кызмат көрсөтөт. Мекеменин түзүмүндө нефрология, гемодиализ, гепатология, трансплантология бөлүмдөрү, ошондой эле генетикалык жана биохимиялык изилдөө лабораториясы жайгашат. Борбордо операциялык бөлмөлөр, интенсивдүү терапия бөлүмдөрү жана бейтаптарга трансплантациядан кийинки кам көрүү бөлүмү да иш алып бармакчы. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан мыйзамсыз менчиктештирилген мамлекеттик мүлк объекттерин кайтаруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында аянты 2801 чарчы метр, ага жанаша жайгашкан аянты 1,29 гектарга барабар Бишкек шаарынын Беделдүү делген районунда жайгашкан бала бакчанын имараты мамлекеттин балансына кайтарылды. Аталган социалдык мүлк учурда А ачык акционердик коомунун балансында болуп, З жеке менчик мектеп комплексине ижарага берилген. Тергөөнүн жүрүшүндө 1992 жылы А ачык акционердик коомун менчиктештирүүдө башка объектилер менен бирге мамлекеттик ишкананын балансынан мамлекеттик менчикти мамлекеттен ажыратуу жана менчиктештирүү программасынын шарттарын бузуу менен социалдык объект чыгарылгандыгы аныкталган. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын президентинин 1995 жылдын 16 февралындагы номер 37 жарлыгынын жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1995 жылдын 10 сентябрындагы номер 421 токтомунун талаптары сакталган эмес. Белгилей кетсек, З билим берүү мекемеси Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттик менен ижара келишиминин негизинде окутуучулар курамын сактап калуу менен өз ишин улантат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштыруу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөөнүн алкагында 16 ноябрда Жалал Абад облусунун Токтогул районунун аймагында мурда тергөө органдарынан жашырынып жүргөн Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү 1983 жылы Ысык Көл облусунун Бостери айылында туулган. Криминалдык дүйнөдө Рус Коен же Руслан Бостери деп аталган Кыргызстандын жараны Дүйшеев Руслан Бекбоевич кармалды. Ал Камчы Асанбектин жакын адамдарынын бири болуп, Ысык Көл районунун Бостери айылын караган. Мурда каракчылык, адам өлтүрүү сыяктуу өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолгон. Ошондой эле колдо болгон маалыматтарга
ылайык издөөдө жүргөн Дүйшеев ОКМК жетекчилигине кол салууну уюштуруу планын иштеп чыккан. Иликтөө жана ыкчам иш-чаралардын жыйынтыгы менен Дүйшеевке уюшкан кылмыштуу топту түзгөн жана ага катышкан деген айып тагылып, ОКМКнын тергөө абагына киргизилди. Учурда Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун тергөө органдарынан жашырынып жүргөн башка активдүү мүчөлөрүн аныктоо жана кармоо боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын мыйзамсыз көрүнөк жарнак орноткондорго 327 000 сом айып салды. Ведомствонун жол көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын аткаруу үчүн 12 ноябрдан 15 ноябрга чейин өлкө аймагында жарнама тактасы аталышындагы рейдтик иш-чарасы өткөрүлдү. Анда жол жээгиндеги тилкелерде тиешелүү органдар менен макулдашпастан жарнама такталарын, паннолорду, транспаранттарды, көрүнөктөрдү, плакаттарды, афишаларды, белгилерди, көрсөткүчтөрдү жана башка көрүнөктөрдү өз билемдик менен орнотуп алган 109 факты аныкталып, тийиштүү протоколдор толтурулуп, 327 000 сомго айып салынды. Ошондой эле көрүнөк жарнактарды туура эмес орноткон 78 жаранга эскертүү берилди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын Токмок шаардык жана райондогу бөлүмдөрүнүн өздүк курамы автошаты менен бийик имараттарга чыгуу боюнча атайын окуудан өтүштү. Бул иш-чаранын негизги максаты өрт өчүрүүчү куткаруучулардын кесипкөйлүгүн жана психикалык даярдыгын жогорулатуу, ошондой эле ар кандай кырдаалдарда даярдыктарын күчөтүү болуп саналат. Мындай иш-чаралар жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн абдан маанилүү болуп, кызматкерлердин күнүмдүк ишинде чоң тажрыйба болот. Өзүбүзгө белгилүү койгондой, Чүй облусунун аймагында бийик имараттар көп жайгашкан. Анын үстүнө дагы азыр көптөгөн имараттар салынып жатат. Ошого өздүк курамдын адамдарды куткаруу жана өрттү өчүрүү боюнча кесипкөйлүгүн жогорулатуу, психикалык жактан даярдоо болуп саналат. Азыр Токмок шаарында окутуу жүргүзүлүп атат. Мындан ары да жүргүзүлөт. Башка райондордо жүргүзүлөт. Токмок шаарындагы тери калдыктарын кайра иштетүүчү ишканада таза белок жана коллаген чыгарылат. Заводдун продукциясын тоют катары дагы пайдаланууга болот. Мында айына 200 тонна чийки зат өндүрөт. Өнүм чет мамлекеттерге экспорттолот. Кабарчыбыз Назира Бегалиева Токмок шаарына барып, заводдун ишмердүүлүгү менен таанышып кайтты. Токмоктогу тери калдыктарын кайра иштетүүчү ишкана 3,5 гектар аянттелет. Жанымда белок менен коллаген өндүрүлөт. Ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугу айына 180 тонна. Заводдун продукциясы өнөр жай максатында, анын ичинде тоют өндүрүүдө колдонулат. Ишкана 2009 жылдан бери иштеп, өнүгүүсүн улантууда. Азыркы күндө бул жерден чыгарылган продукция жергиликтүү рынокто суроо талап жаратып, чет жактарда дагы кызыгуу жаратып келет. Келечекте өндүрүштүн кубаттуулугун жогорулатуу мерчемделүүдө. Бул тоют кошулмаларына болгон жогорку суроо талапты жабууга мүмкүндүк берет. Сырье, которое мы получаем, тери калдыктарын челдеринен тазалап, жабышып калган май менен эттерин алып таштайбыз. Андан кийин бетине акитаж сыйпап, бир аз убакыт жетилгенче сактайбыз. Анткени кышында аны кургатканы жайганда сууктан улам жарылып, майдаланганда булаланып калат. Буланын сапатына таасир этет. Жетилип даяр болгону анчалык тарамдарга бөлүнүп кетпей, жакшы майдаланат. Жайкысын ачык жерде кургатабыз. Жайылган терилердин эки жагынан аба өтүп, шамалдап кургагандыктан 3-4 күндө эле кургап калат. Андан кийин ичкеридеги атайын кургатуучу жайга алып кирип, дагы 1 күн турат. Аягында майдалоочу жерден баары майдаланып даяр болот. дробил, который я вам показывал, мы там дробим, да? Жууп тазалоодон кийин сырье ачык аянтта кургатылат. Мындай табигый шарттарда кургатуу процесстин эффективдүүлүгүнө шарт түзөт. Жайында тери калдыктары атайын жиптерге ээленип кургайт. Мындай ыкма өнүмдүн сапатын сактоого жана аны андан карай иштетүүгө шарт түзөт. Бул заводдо 35 жумушчу иш менен камсыздалган. Ишкана жартылай автоматташтырылгандыктан иштин көбү техниканын жардамы менен ишке ашырылат. Жумушчулар орточо 30-40 миңдин тегерегинде айлык маяны алышат. 2014 жылдан бери иштейм. Жумушка киргем. Баары жакшы, айлык убагы менен берилет. Драль өтөбүз, эшиктеги эмелерди, терилерди киргизип сушкага киргизебиз, кургатылат.
Анан кайра драликага бекем этебиз, дралдетебиз. Жумуш жакшы, иштеп жүрөбүз баарыбыз тең. Жумуштан убагы менен берилет акчалары. Убагы менен алабыз, баарына жетет, жакшы. Бүгүнкү күндө Токмок шаарында жалпы 36 орто жана чакан ишканалар иштейт. 5 ири ишкана өз өнүмдөрүн чет мамлекеттерге экспорттайт. Анын ичинде айнек чыгаруучу жана сүт азыктарын өндүрүүчү заводдор бар. Үстүбүздөгү жылдын соңуна чейин мамлекеттик бюджеттин эсебинен дагы бир нече ишкананын ачылышы пландалууда. Көп жылдан бери туруп турган заводдор кайра ишин баштап келатышат. Ошону айтсак, бүгүнкү жылы эле жылдын аягына чейин биз 3 чоң завод ачылат деп күтүп атабыз. Бул жана кумтордун шынна перерабатывающий центр дейт. Ошол жылдын аягына чейин ачылат. Ошол эле темеки чыгарган завод ачылып атат. Анан дагы бир завод бул Бранна текстиль деп, текстильная фабрика. Анын эле жакында ошол 31 гектар жер болчу, жана производственный жерге деп. Ошону бүгүнкү күндө аз эле күн болду, бөлүп бердик 31 гектар жер. Ошол эмки жылы жайга чейин чоң бир текстильная фабрика ачылып атат. Ошол эле 31 гектарга салган инвестициясы 1,7 миллиард сом түзөт. Аякта бир 500 орун болот. Мындай ишканалардын ачылышы жергиликтүү экономикага эле эмес, бүткүл өлкөнүн экономикалык өсүшүнө да шарт түзөт. Бул жаңы жумуш орундарын түзүп, ички жана эл аралык рыноктор үчүн талап кылынган продукцияны камсыз кылууга жардам берет. Назира Бегалиева, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй, Токмок шаары. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги мал жандыктарды көзөмөлсүз союу адамдар үчүн олуттуу коркунуч жаратаарын эскертет. Ведомствонун маалыматына караганда, Кыргыз Республикасынын ветеринария жөнүндө мыйзамына ылайык мал ээлери жана мал чарба азыктарын өндүрүү, кайра иштетүү, даярдоо, ташуу жана сатуу менен алектенген адамдар базарларда жана соода түйүндөрүндө сатуу үчүн малды үйдө союунун алдын алууга милдеттүү. Ошондой эле Евразия экономикалык биримдигинин төмөндөгү техникалык регламенттеринин тамак-аш азыктарынын коопсуздугу жөнүндө жана эт азыктарынын коопсуздугу жөнүндө талаптары милдеттүү болуп саналат. Бул нормативдерге ылайык союлган эт жана азыктар ветеринардык санитардык талаптарга жооп берген ишканалардан гана алынышы керек. Бул талаптарга ылайык келбеген учурда Кыргызстан жана Евразия экономикалык биримдигинин аймагында продукцияларды жүгүртүүгө жана сатууга тыюу салынат. Чет өлкөдө иштеген мекендештердин профсоюзу түзүлөт. Бул тууралуу бүгүн Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясы уюштурган иш-чарада айтылды. Комитет кыргызстандык эмгек мигранттардын укуктарын коргоп, алардын иштөө шарттарын жакшыртуу менен алектенмекчи. Теманы кабарчыбыз улантат. Улан Кошматов 20 жылдан бери Орусияда эмгектенип жүрөт. Ал аскерден кийин 2 жыл ички иштер министрлигинин полкунда иштеп, акчанын тартыштыгынан чет жакка кетүүгө мажбур болгон. Көп жылдар бою Москвадагы кыргыз диаспорасын жетектеп, мигранттардын көйгөйлөрүн жакшы билет. Таможня союзда болгону менен мына ушуна абдан кыйын болуп атат. Вроде бы таможня союзбуз, вроде бы ошо Казакстан, Россия, Кыргызстан, Армения союздабыз да, бирок ушундай бир жеңилдиктер бар деп айтылат да. Бирок кагаз түрүндө айтылгандагы, бирок мындай келгенде чын кыйынчылык болуп атат да. Эми биз түшүнөбүз, ар бир мамлекеттин өзүнүн саясаты, ар бир мамлекеттин өзүнүн закондору бар. Орусия Борбор Азия жарандары үчүн эмгек миграциянын негизги багыттарынын бири болуп келген. Бул өлкө 2025 жылдан тартып мигранттар үчүн мыйзамдарды катаалдаштырат. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө ал жакта жүргөн мекендештерибиздин саны 411 миң. Миграция саясатындагы мыйзамдарга күчөтүү пункттар кирилип атат. Бул албетте бул кыргызстандыктар үчүн эмес, бул жалпы эле чет өлкөлүк жарандар Россия Федерациясында өздөрүнүн статусун оңдоп алыш керек. Анткени биздин жарандар болобу, чет өлкөлүк жарандар болобу көбүнчө нелегалдуу жүргөн саны көп. Ошондо Россия Федерациясы күчөтүп атат бул жумушту. Бирок азыркы күнү биздин жарандардын укуктарын коргоо боюнча биздин министерствонун өкүлчүлүгү бар Москвада, 11 чакты биздин кызматкер иштеп жатышат. Чет жактарда эмгектенип жүргөн жарандардын укуктарын коргоо менен иш шарттарын жакшыртуу максатында Кыргызстандын кесиптик бирликтер федерациясы өзүнчө профсоюз комитетин түзүүнү мерчемдеп жатат. Бул үчүн Орусиянын, Латвия, Литва жана Германиянын профсоюздары менен биргеликте иштөө макулдашылган. Эң биринчи бүгүнкү күнгө даярдык бул деген Орусия мамлекети менен болуп атат. Себеп дегенде биздин эң көп жарандар ошол жакта. Кудай кааласа мына 9 декабрда деген келишимге кол коебуз деп атабыз. Андан тышкары мына декабрдын башында
чыгарылышында Болгария шаарынан дагы федерация келип атат дагы 4-5 декабрда ал мамлекет менен да келишим түзөт. Алдын ала сүйлөшүүлөрдүн баардыгы тең болгон. Андан да чыкар айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө Кыргызстан кесиптик бирликтер жеке эле биздин чет жакта иштеп аткан жарандар гана эмес, чет жактан келип биздин Кыргызстанда иштеп аткан жарандар да абдан көбөйүп кетти. Бүгүнкү күндө алардын арасында да легал болуп, нелегал болуп келгендер бар. Ошолор менен да иш-чараларды толугу менен алып барганга даярбыз. Жаңы түзүлө турган комитет мигранттарга социалдык коргоо, укуктук камсыздоо жана эмгекти коргоо менен социалдык жардамдарды көрсөтүп турат. Профсоюз уюму эл аралык жана мамлекеттик уюмдар менен тыгыз кызматташтыкта сыртта иштеп жүргөндөргө жардам көрсөтүү боюнча комплекстүү программаларды ишке ашырат. Биринчиден азыр деген биздин жарандардын чет мамлекетке чыгарды деген өздөрүнө маалымат толук беребиз. Ар бир мамлекеттин өзүңөр билгендей эмгек жаатында ар кандай мыйзамдары бар. Ошол мыйзамдардын аткарылышы боюнча кайсыл деңгээлде кандай болуш керек. Андан тышкары барганда ар бир эмгек жаатында маселелер болуп калса, мында практика жүзүндө проблемалар болуп калса, алардын кайрыла турган мүмкүнчүлүгү бар. Себеп дегенде мынакей бүгүнкү күндө посольстволордун же консульствонун саны аз, кызматкерлердин саны аз. Ал эми биздин жарандар бүгүнкү күндө көптөн көбү чыгып атат. Мынакей статистика үчүн айтып коелу, жалгыз эле Литва шаарында былтыркы жылы деген 400 адам болсо, шопурлардан. Бүгүнкү Литва мамлекетинде шопурлардын саны 6600гө чейин чыгыптыр. Бул деген абдан эми тенденция деген, абдан чоң тенденция болуп эсептелинет. Ошол эле учурда биздин жарандар ал мамлекеттердин эмгек жаатындагы мыйзамдарын билбейт. Расмий маалыматтарга караганда ушул тапта 940 миңден ашуун кыргызстандык сыртта миграцияда жүрөт. Соңку кезде биздин мекендештер Орусиядан башка өлкөлөргө бет алып жатканы байкалат. Анын ичинде Европа мамлекеттери менен Америка Кошмо Штаттарына иш издеп кеткендердин саны арбын. Назира Бегалиева, Данияр Тилебалдиев, УТРК, Бишкек шаары. Бишкек шаарындагы Алтын Казык жаңы конушунун жашоочуларына алсак көп балалуу, аз камсыз, багар көрөрү жок кары-картаңдарга жалпы 144 үй бүлөгө акысыз көмүр таркатылды. Бул Ак Демилге кайрымдуулук фонду тарабынан ишке ашты. Мындан сырткары бул күнү бир катар үй бүлөлөргө гуманитардык жардам көрсөтүлүп, азык-түлүк берилди. Кайрымдуулук иш-чаранын жүрүшүнөн кабарчыбыз баяндайт. Бул Бишкек шаарындагы Алтын Казык жаңы конушунун жашоочулары. Мында коомдун аярлуу катмары, аз камсыз үй бүлөлөрү чогулду. Аларга Ак Демилге кайрымдуулук фонду 144 тонна көмүр, жалпы 144 үй бүлөнүн ар бирине 1 тоннадан акысыз көмүр таркатты. Жыл сайын ушул 150 тонна көмүр таратабыз. Мына быйылкысында 144 тонна болду ар бир үй бүлөгө. Үй бүлөлөр ошол бизге жеке Ак Демилгенин Инстаграмда баракчасына, Facebook баракчабызга, WhatsApp'ыбызга кат түрүндө ошондой муктаждар кайрылышат. Андан сырткары МТУлар бар, биз билесиздер. Ошо МТУларга дагы биз айтабыз, муктаж үй бүлөлөр болсо, списокты бериңиздер деп ошолордон алабыз. Кыштын ызгарды суугу босогодо. Мындан улам минтип акысыз көмүр алган үй бүлөлөр ыраазычылык кептерин айтып, аталган фонд тарабынан жылына ар түрдүү жардамдар берилип келерин белгилейт. Анан ушул коомго мен аябай чоң ыраазычылык билдирет элем, жалпы элдин атынанчы. Ушинтип элдин көйгөйүн чечип, аз да болсо жардамдарын берип, муктаждыктарын чечип бергендерге биз жалпы элдин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Жалпы эле ушундай коомдорго. Демилге коомуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Элге ушунчалык жардам кылып көмүр берип аткандарга чоң рахмат. Ушул эле күнү 450 үй бүлөгө азык-түлүк, тамак-аш продуктылары таркатылды. Ал Голландиялык кайрымдуулук фонд тарабынан берилди. Şu an 34 ülkeye yardım programı yapıyoruz. Бул элге жакындан жардам кылып келген кайрымдуулук фонд 1993 жылы Голландияда түзүлгөн. Ошол жылдан бери дүйнөдө жалпы 35 мамлекетте, анын ичинде Кыргызстандагы коомдун аярлуу катмарына жардам берип келебиз. Аны менен бирге студенттерге стипендия берип, билимге шыктандырып, ошондой эле аз камсыз болгон үй бүлөлөргө үй канаттууларын алып, тооканасы менен салып берип, мындан наркы жашоосуна киреш алып келүүчү чакан ишкана куруп берип келебиз. Мындан сырткары ар кандай багыттагы түрдүү жардамдар берилип келет. Ramazan'da projelerimiz var. Aynı zamanda tarım projemiz var. Фонд өзүнүн дээрлик 7 жылдык тарыхында Кыргызстан эли, анын ичинде коомдун аярлуу катмарына жакындан жардам берип, кандайдыр бир деңгээлде коомчулукка ар тармактуу айрыкча социалдык жактан колдоо көрсөтүү жаатында пайдасын тийгизип келет. Я работаю
самоуборщицей в общежитии Академии физкультуры. И вот оттуда я и узнала про этот фонд. И поэтому очень благодарю вас всех за то, что вы так внимательно отнеслись к нашей, как говорится, ситуации. Жардам берип аткандарга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эми бул дагы болсо бизди мындай колдоп, ушу жардам берип атышкандарга чоң рахмат. Тынччылык, токчулук болсун. Ушундай жардам бергендерге ыраазыбыз. Ак Демилге коомдук фонду социалдык жактан муктаж болгон жарандарга материалдык, моралдык колдоо көрсөтүү, жаштарды адеп ахлактуулукка, ыймандуулукка тарбиялоо багытында өз салымын кошуу максатында түзүлгөн. Мындан улам бүгүнкү кайрымдуулук иштери жасалып, бир катар үй бүлөлөргө жакындан жардам берилди. Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй, Бишкек шаары. 2024 жылдын 9 ноябрында Оман мамлекетинин Маскат шаарында өткөн эл аралык чөп үстүндө хоккей федерациясынын конгрессинде Кыргызстандын чөп үстүндө хоккей федерациясы расмий түрдө федерациянын мүчөлүгүнө кабыл алынды. Бул иш-чара эл аралык уюмдун 100 жылдык мааракесине арналган салтанаттуу жыйында болду. Конгресске дүйнөнүн 146 өлкөсүнөн келген өкүлдөр катышты. Кыргызстандын хоккей спорту үчүн бул учур тарыхый учур болуп, өлкөдө аталган спорттун өнүгүшүнө жаңы дем берүүдө. Кыргызстандын федерациясы динамикалык өнүгүү сыйлыгын аттатып, өлкөдөгү хоккейди өнүктүрүүгө болгон аракеттери жогору бааланды. Федерациянын ачылышына буюрса мына 2 жыл болуп атат. Ачылышында журналисттер келип кеткен, өзүңөр көрөсүңөр. Анан 2 жылдын ичинде чынчын айтканда биз аз эмес жакшы эле жумуш жасадык деп эсептейм. Неге дегенде 2 жылдын ичинде баягы спорт тарыхында, анан эл аралык федерациянын тарыхында мындай болгон эмес экен. 2 жылдын ичинде чтобы баягы улуттук федерация эл аралык федерацияга мүчө болуп киргенгечи бир эле жагы дегенде 6 жыл экен. 2 жылдын ичинде биз аябай жакшы жетишкендиктерге жетиштик. Чемпионат Азияга барып катышып келдик. Биздин улуттук курама команда түзүп өзүбүз былтыр быйыл ошол эле айтып кеткен МДС барчынын ичинде биз 18 жашка чейин жаш өспүрүмдөрдүн Азия биринчилигин өткүздүк. Буюрса, эки жылга койгондагы чоң пландарыбыз бар. Эки жылы мына 16 командага деп макулдугун алып, Азия биринчилигин өткүзгөн табызда буюрса. Жыйында өнүгүү пландары, катышуучу өлкөлөрдү колдоо жана федерациялар арасында тажрыйба алмашуу маселелери талкууланды. Кыргызстандын федерациясы эл аралык өнөктөштөр менен тыгыз иштешип, бул тармакта мыкты тажрыйбаларды киргизүүнү жана инфраструктураны жакшыртууну көздөөдө. Маселен 2025 жылы Ысык көлдө Азия чемпионатын өткөрүү мерченделүүдө. Мына ушундай маалыматтар менен жаңылыктарыбызды жыйынтыктайбыз. Бул жана башка жаңылыктар менен УТРК Чүй каналынын социалдык баракчаларынан таанышсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.